Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда Базар жоқ каналы. Базар жоқ канал бүгін Перегородныйда. Ушул жерде 5 сотық участок сатылаттыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген туғандар. Так, биринчиден сиздерге азыр айыл жөнүндө маалымат берейин. Так, бул айыл Бишкектин түндүк батыш жагында жайгашкан. Түндүк батышында Фучка көчөсүнөн где-то 800 км ылдый жагында. Мектеп бар, балабакча бар, свет бар, суу бар и газдын мондай турбаларын орнотулган, газдын турбалары. Бирок пока газ келелек болуш керек. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул жакта канализация казылып атат, жакында канализация да келет. И айылдын чыгыш жагында Пригородный мал базары бар тугандар. Көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек. Ошол жерден где-то 1 километр батыш жакта жайгашкан азыркы сатыла турган участок. 243 маршрутка менен келсеңиз, могу Манас ата деген магазиндин жанынан сол жагынан ылдый жакка карап басасыз. Көчөсүнүн аты Жаштык. Пригородный айылы жеңиш новостройкасы болуш керек менимче. Азыр жанында хозяин деле жок болчу, ошого толук түрдө сиздерге айтканга. Менимче ошол жеңиш новостройкасы болуш керек. Пригородный айылы жеңиш новостройкасы. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул жакта жалаң патриоттор окшойт, кыргыздар. Магазиндердин аты Камчы ата, Манас ата, жалаң аталар экен. Бул нерсе жөн гана тамаша үчүн тугандар. Азыр мына участогубузга жетектеп калдык. Участогубуз ушул Манас ата магазининен ылдый түшүп баратканда где-то 10-чу үйдөн кийин болуп калат. Мына тугандар, участогубузга деле жетип келип калдык. Так, бул участогубуздун көрүнүшү, 5 соток участогубуздун көрүнүшү ушундай. Бул кошуналар экен. Жана айткандай мына свет бул жакта келген, стальба светтер бар. Бул ушул участоктун жолунун көрүнүшү. А бул жакта газдын турбалары турат мына тугандар. И канализацияда казылган. Качан кирип келишини точно билбейт экен тугандар. Так, бул жерибиз мына 5 соток. Ээсинин айтуусуна караганда 5 сотуктан да көбүрөөк дейт. Ал документте жок. Кошулуп кеткен жерлери менен 6 сотукка жакын. Өзү документте 5 сотук жер. 5 сотук деп сатылат тугандар. 5 сотукка договор болот. Так, баасы $14,000 деди. Сүйлөшүүлөр болот экен тугандар. Бул жагында жана айткандай, бул тарапта Пригородный мал базары бар, а бул тарапта Фучка көчөсү 1 километр алыстыктарда жайгашкан тугандар. Ошол. Анда эмесе кийинки чыгарылышка чейин тугандар башка айта турган бул жерде маалымат деле калбады окшойт. Комментарий жазып, лайк басып, подписаться болбогондор подписаться баскычын басып кетиңиздер тугандар. Биз үчүн ошол нерсе чоң жардам болот. Андыктан басып коюңуздар, саламатта калыңыздар. Кийинки чыгарылышка чейин.